Кутмандуу кечиңиздер менен түз эфирде кабарлар маалымат программасы, студияда Дина Досумбетова. Алгач күндүн негизгиделген окуяларынын кыскача түрмөгүн сунуштайбыз. Ош шаарынын Амир Темур аймактык кеңешинде 200 тургун сел коркунучунда калды. Суу ашып, жергиликтүү тургундардын үйлөрүн басышы мүмкүн да. Ош шаарына 25 майда жаңы мэр шайланат. Бештикана бюллетендердилер аларга чыгайкын аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан өткөрүлөт. Баткенде социалдык объектилер үчүн каралган жер талашка түштү. Şu жерди документин алып келип көрсөт бизге десек, качып атат. Алайдын Гүлчөө шаарында стрит-арттык сүрөт тартылды. Эч жерин кош болуп тур да, үзбөп тур да, кудду мен тартканда тартып тур. Ошто тамактанууну жакшыртуу үчүн флешмоб өттү. Сатыкка чыккан ун биринчи жана жогорку сорттогу ундардын баардыгы байытылыш керек. Өлкөдө быйыл аба ырайы жаанчыл болуп, жаратылыш кырсыктары көп катталды. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов жогорку кеңеште берген маалыматы боюнча, өлкөдө жыл башынан бери 34 техногендик кырсык болуп, анда 10 адамдын өлүмү катталган. Табигый кырсыктын чыгымы 16 миллион сомду түзгөн, бирок жалпы чыгым өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 62%га азайган. Жаратылыш кырсыктарынын көпчүлүгү өлкө түштүгүндө катталган. Чоң кырсык катары Жалал Абад облусундагы жер көчкүнү, апрель-май айларындагы селди, Баткен жана Талас райондорундагы катуу шамалды атады. Ушул тапта алардын кесепеттерин жою иштери жүргүзүлүүдө, деди Боронов. Ал кошумчалаганда 2952 үй бүлө бүгүнкү күндө адистердин атайын эскертмелерине көңүл бурбай, кооптуу аймактарда өз өмүрлөрүн тобокелге салып жашап жатышат. Теманы улай, Ош шаарындагы Калинин массивиндеги 200 тургун сел коркунучунда калды. Үйлөрдү аралап өткөн арык жаан күндөрдө нугунан ашып, суу ташкыны орун алат. Сел турак үйлөрдү каптап, чоң зыянга учуратып жаткан кезде, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрүнүн билдирүүсү боюнча, суу баскан үйлөрдүн айрымдарынын асты жибип, урап түшүү коркунучунда турат. Каналга муктаж болгон тургундардын кайрылбаган жерлери калган эмес, бирок маселе чечилбей жатат. Сел коркунучундагы жашоочулардын үнүн кабарчыбыз Назгүл Ахунова угуп келген. 15 кодаган түшкөн суу мана шу жерге окады. Мана шу жерден келген суулар кашакка окады. Har bir odamning uydan tushgan qaynoq bu yoqqa chiqadi. Жаз жана күз айлары Калилин массивиндегилер үчүн түйшүктүү мезгилдерден болуп калган. Каттуу жандан улам арыктардан ашкан сууларды күнү түнү ташып чыгышат. Туурасы жана чуңкурлугу 1 метр болгон арык аймактагы 5 айылды сугат суу менен камсыз кылат. Ilojimiz yo'qligicha ashlaqa shipirlarni qo'yapmiz mana. Shipirlarni qo'yib ariqqa oqizyapmiz. Endi mana shu suv oqqan, to'g'ri ariqqa oqqandan keyin sel hamma mahalladagi suvlar ariqqa oqib, ariqdagi suv tashib ketyapti. Флюра Акбалова Калилин массивиндеги Культурная көчөсүнүн жашоочусу. Ал Кара Суу району менен Ош шаарынын чек аралаш жеринде жашайт. Endi hozir suvlar tashib mana shu tomonlarni yuvib ketyapti. Эми азыр суулар ашып ушул жактарды жууп кетип атат. Ал эми бул ушундай абалда. Эч нерсе кыла албайбыз, же эгине албайбыз. Даратканам ушул жерде болчу. Суу толгондуктан мен бул жакка көчүрдүм. Сел келгенде аркы каптарды койдум. Колумдан келгенче тешиктерди жаптым. Моналарды тосуп коюпман. Көчөнүн жарымына шаарк айыл өкмөтү бир нече жыл мурун канал куруп берген. Азыр 200гө жакын жашоочу суу каналына муктаж. Май жерге тошады, keyin ana shipir-pipir qo'yamiz, oshganini ko'chaga olib chiqib tashlaymiz, ko'chaga to'kamiz. Суу келгенде ушул жерден ашат. Бул жерлер чөккөндүктөн биз ашыкча сууларды көчөгө алып чыгабыз. Суунун айынан бул жерлер бүт жарылып кеткен, полдор да түшүп калган. Ремонт жасаганга эч кандай шартыбыз жок. Үйүбүздүн ичел эмес сыртыда көчөдөн келген суудан жарылып кеткен. Мот арка томонубуз ham mana yorilib ketgan, suv o'tib ko'cha tomon, ichkarimiz ham yorilib ketgan. Тургундар бул маселе боюнча бир нече ирет тиешелүү мекемелерге кайрылышкан. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү жашоочулар арыктарды өз убагында тазалап турса, жогорудагыдай маселе чыкмак эмес дешет. Андан сырткары өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча бул жерге үйлөрдүн салынышы архитектуралык нормаларга жооп бербейт. Каттуу келсе, булдан суу ашып, жергиликтүү тургундардын үйлөрүн басышы мүмкүн да.
Ошого дагы азыр биз дагы жаранды коргоонун комиссиясын чогуу чыгып көрөбүз. Будан кийин дагы бир күн. Ошондо эми мыналарды кандай мыйзам боюнча өзү жаранды коргоонун комиссиясы бар. Анын ичинде архитектура дагы өзү көрүп, анан бир чечим чыгарабыз да биз. Азыркы күндө жашоочулар бул маселе боюнча бир нече ирет тиешелүү органдарга кайрылышкан. Бирок каражат жоктугу айтылып, арыктардан суу ашкан учурлар уланып жатат. Айыл башчы ар бир кожолук өз чөнтөгүнөн акча чыгарып, канал курууну сунуш кылган. Бирок бардыгы эле үй бүлөнүн буга чамасы жете бербейт. Кварталдагы азыркы күндө yomg'irlar көп yog'ganiga байланышлы Жакын күндөрдө жаан-чачын көп болгондуктан мен бул маселени Кудай буйруса жергиликтүү кеңешке жана депутаттарга жеткирем. Тез арада ал жерде комиссия көрөт. Анын канчалык зарылдыгын карап, көйгөйдү чечүүгө аракет кылабыз. Тез арада чечишке харакет кылабыз. Буну үстү Кудайга өзүбүз турабыз иншалла. Аталган комиссия менен бирге архитектура, экотех инспекция жана айыл өкмөт өкүлдөрү бар. Назгуль Ахонова, Хилола Шуруа, Замбузриков, ынтымак. Азыркы тапта канал курууга кетчү каражаттын суммасы аныкталып жатат, бирок ал акча жергиликтүү бюджетте барбы деген суроо туулат. Назгүл, айта кетсеңиз, сөз болуп жаткан көйгөй быйыл оң жагына чечилчүдөйбү? Өткөн жылы Ош шаарындагы латокторду оңдоо түзөөдөн өткөрүү үчүн Ош мэриясы тарабынан 25 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Анын 6 миллиону шаардагы эң зарыл деген арыктарды оңдоо түзөөдөн өткөрүү жана тазалоо үчүн жумшалган. Бирок сөз болуп жаткан Калелин массивине ал каражаттан акча тийген эмес. Быйыл болсо сөз болуп жаткан Калелин массивиндеги латоктордун зарылдыгын атайын комиссия иликтеп чыгат. Эгер комиссия ал жерге латоктордун зарыл деген чечим чыгара турган болсо, быйыл жыл аягына чейин латоктор коюлуп чыкмакчы. Адина, сөз сизде. Рахмат кесиптеш, программабызды башка жаңылыктар менен улантабыз. Баткендин Лейлек районундагы интернационал айылында мыйзамсыз баңгизатын алып жүргөн жаран кармалды. Облустук ички иштер башкармалыгынын басма-сөз кызматынын маалыматы боюнча баңгизаты мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү бөлүмүнүн ыкчам тобу интернационал айылынын 35 жаштагы тургуну көтөрүп бара жаткан баштыгын текшерүүгө алган. Натыйжада 15 килограмм баңгизаты деп шектелген зат табылды. Экспертизанын жыйынтыгында баштыктагы баңгизат деп танылып 247 берене боюнча кылмыш иши козголду. Учурда тергөө иштери жүрүүдө. Белгилей кетсек, жыл башынан бери баңгизатты мыйзамсыз жүгүртүү боюнча облус аймагынан 13 факты катталган. Лейлек районунун интернационал айылынын ошол эле айылдын 35 жаштагы тургуну ак түстөгү көтөрүп бараткан кабыны текшерүү учурунда анын ичинен скотч менен оролгон 14 дана кара боз түстөгү гашиш баңгизатына окшогон зат кармалып алынган. Бул иш боюнча экспертизанын жыйынтыгы менен Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 247 беренеси менен кылмыш иши козголгон. Учурда тергөө иштери жүрүүдө. Баткен районуна караштуу статусу жок айылдардын биринде социалдык объектилер үчүн каралган жер талашка түштү. 2 гектар тилкени айыл тургундары менен жеке тарап өздөрүнө таандык дешүүдө. Жайчыбек Айтемиров жерден ага таандык экенин тастыктаган тиешелүү документтерин көрсөтүп, социалдык объект курууга мүмкүн эместигин айтат. Жашоочулар болсо сөз болуп жаткан тилке башкы планда мектеп салууга каралган деп даттанышууда. Жер талашкан эки тараптын көйгөйүн Баткендин кабарчыбыз Камчыбек Ходжаев баяндайт. Баткен районундагы статусу жок айылдардын бири. Мындагы 2 гектар жер айыл тургундары менен жеке тарап ортосунда талашка түштү. Жашоочулардын айтымдарында бул жерге башкы план боюнча социалдык объектилерди куруу каралган. Ошол эле учурда ал тилкеде Жайчыбек Айтемиров аттуу жаран айланасын тегерете тосуп жашоочуларды кабатырга салды. Майда бир 2 гектардан ашык жер. Сос объекти жери. Уну мынау Баткенде иштеген Кулекбай деген бар. Эйлеп алып бар жокту, уну кара, ташты тизип атат. Бияга жолду кысып, тал терек тигип атат. Биз шу жерди документин алып келип көрсөт бизге десек, качып атат. Элди кысып атат да кыскасы. 2007 жылы Аксай, Актатыр айыл аймагынан токтом чыгып, 2 айылдын жашоочуларына турак жай үчүн 15 гектар жер ажыратылган. Ал жүздөй кожолукка 12 сотуктан берилип, жогору жагындагы 2 гектар социалдык мекеме курууга калтырылыптыр. Бирок ал тилке Айтемировго таандык деген документ бар. Жолду
өткөрүп берем, судья майыл ачып берем дейт. Бул паршуй документти алып келгенден ошон үчүн бизге амма жокту ачып берип атат. Шу жерди бизге мектепке берсин, 4-класска чейин. Биздин балдар жаңы жерди мектепке барат, кышта апарып коебуз, алып кеп коебуз. Кыйын. Мана жолдо авария көп болот, көп учурайт. Ошон үчүн бизге ана шу жерди өткөрүп берсин. Ал эми Жайчыбек Айтемировдун агасы Колекбай Капаров жергиликтүү жашоочулардын айыптоосун четке кагат. Анткени аталган жерди анын иниси Айтемиров 1999-жылы өздөштүргөндүгүн айтты. Ошондой эле жердин мамлекеттик актын көрсөтүп, ал жер менин иниме тийиштүү деп ырастоодо. 96-жылы освоить этип, ол жер селосу яма болгон. Ошону освоить этип, дыйканчылар уюштуруп, 99-жылы кызыл китебин алганмын. Немесин алганмын. Бүгүнкү күндө Айтемиров Жайчыбек инимдин номунда турат. Биз ого членбиз. Ошого неме кылып, биз көп жылдан бери немебизге жетишпей, каралбай, былтыркы жылына көчөт тигип, ошону тосоёк деп неме кылганбыз. Маселенин чынтөгүнүн билүү үчүн Баткен райондук жерге жайгаштыруу жана укуктарды каттоо бөлүмүнүн башчысы Абдиназар Эргешевге кайрылдык. Ал 2007-жылдагы жерди бөлүштүргөндөгү бекитилген баш планын көрсөттү. Бирок ошондогу документте Айтемировго таандык жер социалдык объект үчүн калтырылсын деп токтом чыгарылыптыр. Кийин кайра жаңы башкы план түзүлүп, соц объект үчүн деген токтом жокко чыккан экен. Бирок ошол документ канчалык деңгээлде мыйзамдуулугун тийиштүү кызматтар так жооп бере алышкан жок. Ошондо эле мунун укугу катталып турганда өкмөттөр маани бербей эле архитектура менен генплан түзүп койгон да. Бул мен билбейм кайсы. Бул өкмөт менен архитектуранын ошибкасы. Айыл өкмөтүнүн. Да. Айыл өкмөтү менен архитектура биргеликте шуну караш керек эле. Бизден заключение алыш керек эле. Бизде мына архитектураны берип атканда азыркы генпландарда майерге макулдашылды деп туруп, архитектор, мен, айыл өкмөтү бирге кол коюп бешет бастабыз, тастыкта. Элдерге берилген. Бирок кийин майерде Көлекбайдын жери болуп калганчы, тарбет көчкөндөн кийин буларды биз мына өзгөрткөнбүз. Ана объектиге чүргөн. Бүттү. Азыр фактически шу. Бул Көлекбайдыкы бир турат, мына үлүш. Башка вопрос жок. Бул уже экинчи вопрос да бул үчүн. А шул силетке туруп келейби? Шул вопрос. Территория, мани территорияда жазып коюптур да, билбейм. Бирок буякта колдор коюлуп турат. Бирок мындай да, ол сеники неме болгон. Али трансформация кетерде документ. Кетерде ошентип туруп буяка киргизип берип, срочно давай да кирип кеткен. Буяка барып чыгып келгенден кийин анан генплан даярдалган. Расмий өкүлдөр тийиштүү документтер бар дешүүдө. Бирок жергиликтүү тургундар ал документтерди жасалма болушу мүмкүн деп күмөн санап жатышат. Эми маселени оң тарабына чечүү үчүн тиешелүү кызматтар иликтөө жүргүзүүсү абзел. Камчыбек Ходжаев, Жыргал Абдижалил уулу, Ынтымак, Баткен району. Генплан бирок ташта сиздердин ашпай кеткен. Жок, экөө ашып эмески, ол сен бирөөгө жашпадың. Бул дүйнөдө бирөөгө жашпадың экен, эсине чыгып. Бир дей экен экөөңүз. А генплан боюнча өзгөчө чечилет. Биз болбой болот. Эме кылбай. Ош шаарынын мэрин шайлоо күнү дайындалды. Аймактык шайлоо комиссиясынын ынтымакка берген маалыматы боюнча 25 майда кала башчысын шайлоо өтөт. Ага 5ке чейинки талапкер атсалышмакчы, азырынча аймактык шайлоо комиссиясына сунуш келип түшө элек. Мэрди шайлоого Ош шаардык кеңешинен 45 депутатты катышат. 2009-жылга чейин кала башчысы президент тарабынан дайындалып келчү. 2009-жылдан баштап жаңы мыйзам боюнча шаар мэри депутаттар тарабынан шайлана баштаган. Ошто алгачкы жолу Мелис Мырзакматов мэр болуп шайланган, андан кийинки шайлоодо Айтмамат Кадырбаев көп добушка ээ болгон. Ушуну менен Ош шаарында 3-чү жолу мэр шайланат. Талапкерлер шайлоого 5 жумушчу күн калганга чейин өздөрүнүн сунуштарын бериш керек. Талапкерлерде эми фракциялар сунушталат, же коалиция, же премьер-министр талапкер сунушталат. Азырынча талапкерлерден сунуш түшө элек. 45 эле депутат, 45 гана бюллетень даярдалат. Алар ачык айкын аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан өткөрүлөт. Өлкөдө билим берүү министрлигинин буйругу менен бүгүн республиканын бардык аймактарында бүтүрүүчү класстарына кызыл аттестат алуу үчүн тестирлөө жүргүзүлдү. 75% көрсөткүчкө ээ болгон окуучулар артыкчылык аттестат алып, мамлекеттик жыйынтыктоочу сынактан бошотулат. Мындан сырткары жалпы республикалык тестке катышаар алдында 20 балл кошулуп берилери айтылууда. Маалым болгондой, буга чейин
Бул тестирлөө мектеп программасындагы 4 предметтен өткөрүлүп келсе, быйылкы жылы дагы 1 предмет кошулду. Артыкчылык аттестатын алууга багытталган тестирлөө Баткен шаарында өткөрүлүп, ага облус боюнча 236 мектептен 88 окуучу катышты. Былтыркы жылдын эсебинен 120 окуучу катышып, алардын ичинен 7 артыкчылык аттестатына ээ болушкан. Эске сала кетсек, 2011 жылдан бери өткөрүлүп келет. Кызыл аттестат алуу үчүн республика боюнча эң мыкты окуган, жалаң 5ке окуган отличник окуучулар катышууда. Мунун жыйынтыгында кызыл аттестат берилет. Жалаң 5 алган гана окуучулар, 5 сабактан тең 5 алган окуучу кызыл аттестатка ээ болот. Ошто окуучулар арасында жол кыймылдары жана эрежелер боюнча сынак өткөрүлдү. Ага 1 райондон 7 команда катышты. Сынактын шарты боюнча ар бир команда жол белгилерин сакналаштырылган түрдө так көрсөтүп бериши керек. Жалпы 4 шарт коюлду. Кайсы райондон окуучулары жол эрежелерин жакшы өздөштүрүшкөн жана сынакта кайсыл команда жеңүүчү болду. Алдыдагы сюжеттен көрүңүздөр. Бул сахналык көрүнүштө жол эрежесин сактабай аракеттенгендер чагылдырылды. Анда жол белгилерине маани бербей бараткан аял жана айдоочу бир баланын кырсыкка учуроосуна себеп болду. Мындай көрүнүштү аткарган Өзгөн районунан келген жол аман командасы жол эрежелерин сактоонун зарылдыгын көрсөтүштү. Сынакта катышуучулардын жаш өзгөчөлүгүнө да чектөө коюлуп, 5-6, 7, 8 класс окуучулары катышууда. Беттешүүнү уюштуруунун негизги максаттарынын бири өспүрүмдөрдүн катышуусундагы жол кырсыктарын алдын алуу жана үгүт-насаат иштерин жүргүзүү. Жол кыймылынын катышуусунда болгон жаш өспүрүмдөр менен болгон катышуулар жол кырсыктарына алдын алуу боюнча үгүт-насаат иштери жана ушу жолдо жүрүү эрежелерин ушу биздин жаш өспүрүмдөрүбүз сактаса, ушулар үйрөнүп, ушу коомго ушулар үлгү болуп берсе, анча-мынча жол эрежесин бузган чоң айдоочуларыбызга, жол кыймылынын катышуучуларына ушул жаш биздин өспүрүмдөрүбүз үлгү болуп берсе деген ниетте өткөрүп атабыз. Аткарылуучу шарттар жол кыймылы коопсуздугун, эрежелерин өз ичине камтыган. Досуң сени күтүүдө, аркайызды кол булгап, колду азыр өтүүгө, жолду кесип шарчыргап, ай кыздар, ай балдар, ай аркайызга өтүүгө, жолду кесип шарчыргап, мүмкүн эмес сукулап. Жол кыймылынын жаш тескөөчүлөрү 2016 кароо сынагына облустун 7 районунан келген командалар катышышты. Кезекте азиз биз катарга турууну көрсөтүп бердик биринчи. Экинчиден тест тапшырабыз. Үчүнчүдөн үгүт бригадасын сахналык көрүнүш. Төртүнчүдөн стен газет, дубал газеталарды көрсөтүп беребиз. Астыга койгон эмебиз борборго өтүшүбүз, республикага өтүп жакшы деген эмелерди алышыбыз деген максатыбыз бар. Сынактын жыйынтыгында Өзгөн районунан келген жоламан командасы жеңүүчү болуп, республикалык деңгээлдеги беттешүүгө жолдомо алды. Ошондой эле катышкан командаларга баалуу белектер, сыйлоо баракчалары тапшырылды. Адина Досумбетова, Мадина Улукбек кызы, Айбек Беделбеков, Ынтымак. Ош мамлекеттик университетинин тарых факультетиндеги студенттер улуу ата мекендик согуштун ардагерлери менен жолугушуу өткөрүштү. Максаты тарых жана маданият жылына карата согуш каармандарынын эрдигин даңазалоо болуп саналат. Иш-чарага улуу ата мекендик согуштун 3 ардагери катышып, студенттер кан майданындагы кардуу окуяларды угушту. Жеңиштин 71 жылдыгына карата окуу жай студенттери концерттик программа уюштурушса, факультет жетекчилиги тарабынан ардагерлерге акча сыйлыктары берилди. Башка жер дебестен ал учурда бизде бир мамлекет болгон, Советтер Союзу деген, Совет эли деген түшүнүк болгон. Ошол биздин мекенибиз катары кабыл алганбыз да. Анан жогоруда айткандай бул Совет эли үчүн эмес, эли үчүн эле эмес, дүйнөлүк прогрессивдүү адамзат үчүн
фашизм деген ошол адамзатка каршы чыккан чума менен болгон күрөш болгон. Ошондуктан биз бул согушка болгон мамилебизди өтө этият, өтө калыс, туура баалап жүрүшүбүз керек да. Бүгін Ошто азык-түлүк коопсуздугу жана тамактануунун сапатын жакшыртуу максатында флешмоб өткөрүлдү. Бул иш-чара Балдар эл аралык фондусунун финансылык жардам аркылуу уюштурулган. Тамактануунун сапатын жакшыртуу максатында 40тан ашуун бейөкмөт уюмдар менен биргеликте жарандык альянс түзүлгөн. 3 жылдан бери ар кандай акцияларды жерлерде өткөрүп келишет. Флешмобко жарандык альянстын Бишкектеги жана Оштогу өкүлчүлүктөрүнүн өкүлдөрү жана студенттер катышты. Максаты ундардын жана азык-түлүктөрдүн сапатын жакшыртуу менен биргеликте элге байытылган уун компаниялары жөнүндө маалымат жеткирүү болуп саналат. Өткөрүлүп жаткан акциялар мындан ары да улантылмакчы. Кыргызстан боюнча барлык жерлерде өткөрүлүп аткан компания акциялар бул байытылган ун жөнүндө маалыматтык компанияларды, информационный компанияларды эл арасында кеңейтүү да, эл арасында ошол жөнүндө маалыматты жеткирүү. Себеп дегенде бүгүнкү күндө 15-жылы бекитилген мыйзам боюнча сатыкка чыккан ун биринчи жана жогорку сорттогу ундардын бардыгы байытылыш керек. Ошол байытылган ун элге жетип атабы, жеткен жокпу, эл ошонун керектигин түшүнүп атабы, түшүнгөн жокпу, ошого карата жүргүзүлүп аткан иш-чараларда. Алай районунун Гүлчө шаарында стрит-арттык сүрөт тартылды. Көчө искусствосунун профессионалдары тарабынан түшүрүлгөн сүрөттү мектеп окуучусу тарткан. Ал балдардын терс диний агымдарга кириптер болбошу жана өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулуктун алдын алуу максатында уюштурулган. Көп кабаттуу үйгө түшүрүлгөн стрит-арт тууралуу кабарчыбыз Адина Базарбаева айтып берсин. Бий ыр комуз чертүү. Бүгүн Гүлчөдөгү 9 мектептин окуучулары чогулуп, таланттарын эле тартуулабастан аны менен бирге замандаштарын ынтымакка чакырышты. Бул иш-чара башка акциялар менен катар биз толеранттуулук коом үчүн аттуу долбоордун алкагында өткөрүлүп жатат. Араванда бул аллея толерантности, толеранттуулук аллеясы курулду. Ал эми Баткен, Жалал Абадта дагы ушундай жамааттарда стрит-арттарды ар түрдүү, эми стрит-артты ар түрдүү идеяда чагылтырса болот да. Алайда именно жаштар өздөрү ушул улуттар аралык мамилеге байланыштуу теманы тандап өздөрү көтөрүп чыгышты. Бир ай мурда окуучулар арасында достук, тынчтык темасында сүрөт конкурсу жарыяланган. Сынактын жыйынтыгы менен долбоорго катышкан окуучуларга тегерек стол уюштурулду. Жеңүүчүлөргө айыл өкмөт тарабынан грамоталар, китептер тапшырылды. Ден соолугу чың болсун, окууларында ийгилик коштоп, Кудайым өзү колдоп жүрсүн. Терең урматтоо менен Алай райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Акен Ташкулов Ильяс Абдыитович. Сынакта Муса Адышев атындагы орто мектебинин окуучусу Эрадил Ыктыярбек уулу жеңип алган. Бул сүрөттү 9 класстын окуучусу алгач кагазга тарткан. Кийин аны тажрыйбалуу сүрөтчүлөр тамдын бооруна көчүрүп беришкен. Мен бул сүрөттү 2 күндө тартып, андан кийин бүткөндөн кийин агайыма көрсөтүп, Чыныбек Козукеев деген агайыма ага жаккандан кийин тапшыргам. Тапшыргандан кийин үмүттөнүп отурганда мага жоопту агайым сүйүнчүлөп айтты. Ошо домго тартылып бүтүп калыптыр. Мен көрүп сүйүнүп ошентип эметтим. Эч жерин кош болуптур да, үзбөптүр да, кудду мен тартканда тартыптыр. Буга чейин стрит-арттык сүрөттөр Ош шаарынын бир канча көчөлөрүндөгү көп кабаттуу үйлөргө тартылган. Эми болсо түштүктөгү башка райондордо да түшүрүлөт. Адина Базарбаева, Арген Калыбек уулу, Ынтымак. Эми эл аралык жаңалыктардан. Сириянын Алеппо шаарында окуучулар мектепке кайтышты. Ата-энелер тынчсыздануу менен балдарын мектепке жөнөтүп жатса да, мугалимдер окуучулардын саны көбөйгөнүн айтышууда. Учурда аталган шаардын бир бөлүгү радикал исламчылардын көзөмөлүндө деген маалыматтар бар. Мындай татаал абалда да окууну уланткандардын саны күндөн күнгө көбөйүп жатат. Бул видео социалдык тармактарда таркаган. Мына бул Алеппо шаарындагы оор күндөрдү баштан өткөргөн мектептердин бири. Окуучулар билим алуу максатында мектепке келе башташты.
Жакын арада бул мектеп козголоңчулар көзөмөлүндө болгон. Эми барысы артта калды. Ата-энелерде балдарын мектепке коркунучсуз жөнөтүшөт деп ойлоймун. Класстарда окуучулар көп. Биз мектептерди кайра ачуу максатына жеттик деп эсептеймин. Алеппо Сириянын түндүк борбору болуп эсептелет. Анын батыш тарабы өкмөттүн күч органдары тарабынан көзөмөлдөнөт. Чыгыш бөлүгү согушкерлер колунда. Аталган шаар абалы буунун колдоосу менен кайра оңдолгон Сирия жөнүндөгү сүйлөшүүлөрдү алып баруу үчүн негизги тоскоолдуктардын бири болгон. Аскер жүрүүчүлөрү бир жума мурун токтотулган. Согуш чыгарган тарап Россия жана Кошмо Штаттар ортосундагы келишим боюнча бир чечимге келишти. Шейшембе күндөн тарта ок атпоо дагы 2 күнгө уланат. Ата-энем менен бир кыйлат тынчсыздандык. Бирок мен мектепке кайттым. Бир снаряд биздин үйүбүздүн алдына түшкөн эле. Мектепке тийген ракетадан улам мен да жарат алганмын. Ок атпоону токтотуу режиминде Ан-Нусра радикал исламчы тобу катышпай жатат. Алар убагы менен согушчуларга бастырып кирип, атышуулар уланганын кабарлады. Программабыздын соңунда кызыктуу маалыматка кезек берели. Футболдун чыныгы фанаттары адатта эркек балдар болушат эмеспи? Бирок бул тасмадагы 2 жашар кыз футбол күйөрмандарынан кем калышпайт экен. Беттештерди калтырбай атасы менен дайыма чогуу келет. Наристе футбол эрежелерин билет окшойт. Мына ушундай кызыктуу маалыматтар жана өлкөдөгү, дүйнөдөгү орчундуу окуялар, түрдүү маалыматтар биздин сайттан дагы орун алган. Ал үчүн сиздерди ынтымак чекиткейди сайтына чакырам. Алдыда эртеңки күнгө алынган аба ырайы менен тааныша аласыздар. Саламатта калыңыздар. Актык суусундугун биз үй бүлөбүз менен ичебиз. Айрыкча мен гипертонмен ооруп жүргөндөн бери ушул актык суусун ичкенден бери жакшы болуп, кан басымым азайып, салмагым да азайып, ашказаным да жакшы иштеп, актык бул ден соолукка сактык. Актык ден соолукка сактык. Шаардагы соода борборлорунан алсаңыздар болот. 13 майга алынган аба ырайынын болжолу менен тааныша алыңыздар. Аба ырайынын демөөрчүсү актык ичимдик суусу. Актык ден соолукка сактык. Кыргыз гидроментинин билдирүүсү боюнча айрым жерлерде жаан жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй областында 7-12 +20-25 градус ысык. Талас областында 5-10, күндүзү +19 +24 даража ысык. Ысык Көл областында 4-9, күндүзү 16-21 даража ысык болушу күтүлөт. Нарын областында 4-9, күндүзү +17 +22 даража ысык болот. Баткен областында 7-12, күндүзү 20-25 даража ысык болот. Жалал Абад областында +8 +13, күндүзү +22 +27 даража ысык болот. Ош областында +8 +13, күндүзү +22-27 даража ысык болушу күтүлөт. Ош шаарыбызда жамгыр жаашы күтүлөт. Абанын температурасы +11 +13, күндүзү 24-26 даража ысык болот. Борбор калабыз Бишкек шаарында жаан жаашы күтүлбөйт. Түнкүсүн 10-12, күндүзү 22-24 даража ысык болушу күтүлөт. Сиздер 13 майга алынган аба ырайынын болжолу менен тааныштыңыздар. Аба ырайынын демөөрчүсү актык ичимдик суусу. Актык ден соолукка сактык. Клинические испытания напитка «Актык» выявили его высокую эффективность в лечении и профилактике многих заболеваний, а также как общеукрепляющего средства, богатого минералами и витаминами. Актык – источник здоровья. Можете приобрести в торговых центрах города.